Biz өткен сабақта зекетті оқығанбыз. Зекеттің важип болу шарттары. Зекет кімге важип болады, қачан важип болады, қайсыл малы мүлікке важип болады. Ушуларды өткен сабақта ережелерін айтқанбыз. Бүгінгі сабағымыз адау зака. Зекетті беру. Зекетті қантып беребіз, кімдерге беребіз, зекет бергенде нелер шарт, ушуларды Кудай кааласа бүгүнкү сабакта иншалла окуйбуз. Зекет бул өткөндө да айтканбыз, исламдагы 5 парыздын бири. Исламдагы 5 парыздын бири. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала ас-сала ва зака экөөнү чогуу зикир кылат. Акимус-сала ва атуз-зака. Акимус-сала ва атуз-зака. Жалпы Кур'анда 32 жерде экөө чогуу келет. 32 жерде акимус-сала ва атуз-зака чогуу келет. Андан сырткарыдагы көптөгөн аяттарда Аллах субханаху ва таала зекет бергенге өкүм кылат. Ошондуктан намаз кандай фарз болсо, зекет да ошондой фарз. Адам намаз таштаган болсо күнөөкөр болот, чоң күнөөкөр. Ошондой эле зекет таштаган адам да чоң күнөөкөр. Намазды инкар кылган адам кафир болот, динден чыгат. Зекетти инкар кылган адам да динден чыгат. Аллах сактасын. Себеби булар фарзы айын болгон маселелер. Кимге нисаптар жеткен болсо, шарттар табылса, аларга фарзы айын болгон маселелердин бирөөсү мына ушул зекет. Ошон үчүн бербеген адам күнөөкөр, чоң күнөөкөр, фасык болот. Инкар кылса, не болот? Ал динден чыгат, кафир болот. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала зекетти бизге фарз кылган. Аллах субханаху ва тааланын ар бир өкүмүндө хикмат бар. Ал хаким, хакимдин ар бир өкүмүндө хикматтан хали болбойт. Сөзсүз не болот? Хикматы болот. Биринчиден зекет аркылуу Аллах субханаху ва таала мухтаж, кедейлердин, мухтаждардын акысына да акыганга буйрат. Бай эле жата бербестен кедейлерди карагыла, мухтаждарды карагыла деп Аллах субханаху ва таала зекет фарз кылган. Зекет, садака, фитир башкалар ушул негизинде фарз болгон. Экинчиден Аллах субханаху ва таала зекет аркылуу бизде дүйнөгө болгон мухаббатты жүрөктөн чыгарат. Зекет бериш өзү кыйын нерсе. Оор маселе. Намаз, зекет оор ибадаттарга кирет. Бирок Аллах субханаху ва таала ушул зекет аркылуу биздин жүрөгүбүздө болгон дүйнөгө болгон мухаббатты чыгарып салат. Себеби баарыбызда дүйнөгө болгон мухаббат болот. Өзгөчө мал мүлк, байлыкка адам барган сайын, топтогон сайын, картайган сайын, карыган сайын мухаббат күчөй баштайт. Адам карый берет, дүйнөгө болгон мухаббаты ал күчөйө берет. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала зекет жана башка ибадаттар аркылуу биздин ошол дүйнөгө болгон ачкөздүгүбүздү, дүйнөгө болгон мухаббатты акырын чыгарат. Бул мал мүлк сенин колуңдун кири. Бул бир күн сенде бар, эртең паланчага кетип калат, кийин паланчага кетет. Бул бир жерде турбай турган нерсе. Себеби мал деген мала ямилу илей. Ал майыл болуп тура берет, ооп тура берет. Кээде бирөөдүкү келет, кээде башкасында келет, кетип калат, келет. Ушундай нерсе. Бул туруктуу нерсе эмес. Ошон үчүн бир убакыт келгенде аны сен зекетин берип кал. Аны дүйнөнү жүрөгүңө чогултпа, колуңа чогултагын Аллах жолунда иштетип кал. Зекетиңди бер, фитириңди бер, курбандычылыгыңды кыл, нафил садакаларды бер, миллеттериң аткар деген сөз. Аллах субханаху ва таала зекет аркылуу бизди ушул дүйнөгө болгон мухаббатты бир аз болсо дагы азайтканга аракет кылат. Себеби бүт жамандыктын башаты хуббуд дунья. Дүйнөнү жакшы көрүү. Hubbu dunya ra'su kulli khati'a. Dünyanı жақсы көрүү бүт бардык жамандыктын башыты. Адам ачкөз болгон сайын ачкөз болуп кете берет. Ошон үчүн адамды ачкөз кылбаш үчүн, берешендик кылуу үчүн, дүйнөнүн мухаббатын чыгаруу үчүн Аллах субханаху ва таала бизге не кылган? Зекетти фарз кылган. Ошол эле учурда экинчиси биз ошол өзүбүздүн жакын кошуналарды, туугандарды, бир туугандарды жардам берип, аларга дагы салым кошуп, алардын дагы жашоосуна кайрымдуулук кылганга Аллах субханаху ва таала зекет аркылуу, үшүр аркылуу, садака фитир аркылуу жардам кылганга өкүм кылат. Ошон үчүн бул исламдагы негизги фарздардын бирөөсү. Жана такай бергенге Аллах субханаху ва таала буйрат. Бербеген адам күнөөкөр болот. Эми бүгүнкү сабагыбыз өткөн сабакта биз айтканбыз, зекетте биринчи маселе нисап дегенбиз. Нисап деген өлчөм. Ошол өлчөмгө жеткенде адам бай болот дегенбиз.
Мисалы алтындын нисабы 20 мискал, 85-87 грамм алтыны бар адам бай дегенбиз. Күмүштүкү 612 грамм күмүшү бар адамды бай дегенбиз. Мына ушуна нисап деп айтылат. Өлчөм нисап таразы ушул. Ушундан жогорусу бай, ага жетпеген кедей болуп эсептелет. Ушинтип биз эмне кылганбыз? Буларды сабакта айтканбыз. Эми нисапка жеткенден кийин дагы бир маселе бар. Ал хауланул хаул дейт. 1 жыл айланыш дагы шарт. Нисапка жетти акчаң, байлыгың, эми 1 жыл айланышы дагы шарт. 1 жыл айлангандан кийин шариятыбыз эми алал фаур кечиктирбестен зекет бергенге буйрат. 1 жыл айланды, мисалы мына ушул январь айында бирөөдүн нисабы жетти байлыкка. Кийинки ушул айга келгенде кечиктирбестен алал фаур тез зекет бергенге аракет кылыш керек. Себеби вужуб алал фаур тез бергенге аракет кылыш керек. Эгер бербестен кечиктирсе, кийинки жыл келип калса, кийинки жылга келип калган болсо, анда экөөнү чогуу бериш керек болуп калат. Бирок кечиктирген үчүн күнөөкөр болот. Кечиктирген үчүн күнөөкөр болот. Зекетте моундай вакыты жок, бирок алал фаур дейт уламалар, тез бергенге аракет кылгыла дейт. Tez berbeste, kechiktirse, al adam günökör bolot. Çoğun günökör bolot. Ekinci jıl kelip kaldı, ekinci jılga çeyin berbey kalsa, ne bolot? Günökör bolot. Emne üçün tez belgile dep aytat dese, bul жашоого hiç bir neme jok, garantiya jok. Hiç kim aytpayt, ertege çeyin men turam dep ayta albayбыз. Allah bilet. Oşon üçün mümkünçülük barında zeket farz boldu, berip kal. Berip kal. Erteň kim bar, kim jok Allah bilet. Sen barsınbı, joksunbı, malın barбы, жокпу, аны Кудай билет. Ошондуктан шариятыбыз мойнунда калып кетпесин, тезирээк берип кой дейт. Ал эми бир адам зекетти бербесе, бербей өлүп кеткен болсо, эмне кылат деген маселе турат. Эми 2 жыл 3 жылга калып кетти, ал берди, күнөөкөр болду, бирок кечиктирген үчүн, бирок берген болсо, милдетинен куткарылат. Бирок өлүп кетсе эмне болот? Өлүп калса десе, уламалар ал сүрөтүндө анын мираскорунан баягы калган мал мүлкүнөн зекет алынбайт. Мисалы атасы бербей өлүп калды 1 жыл зекетине, 2 жыл зекетине. Эми мираска калган малдан, таракадан анын зекети алганга болбойт. Бир сүрөттө болот, эгер осуят кылган болсо. Атасы өлүшүнөн алдын осуят кылган. Мен быйылгы жылкы зекетти бере алган жокмун, бербей калдым. Өлүм төшөгүндө жатамын деп балдарга осуят кылса, анда осуят кылган милдет аркылуу балдары атасынын зекетин берип койсо болот. Анда дагы сүлүс 3төн 1-ге чейин. Эгерде 3төн 1 жаппаса зекетти, зекет көбүрөөк чыгарыш керек болду. Анда балдарынын бардыгынын ыраазычылыгы менен көбүрөөк берсе да болот. Көбүрөөк берсе да болот. Себеби негизги мал тапкан байлык ал атаныкы. Ошон үчүн уламалар эгерде осуят кылган болсо, осуят кылган учурунда балдары не кылса болот, атанын тарафынан зекетти берип койсо болот. Бул ушундай маселе. Аны өлсөң кутулбай турган маселе. Эгер балдары бербей, өзү осуят кылбаган болсо, ал мойнунда калып кетет, Кудайдын арзы кетип калат. Чоң күнөөкөр болот. Аллах субханала таала баары сактасын. Ошон үчүн намаз кандай каза болсо, намаздын казасын бергендей эле, зекетти дагы бергенге аракет кылыш керек казасын. Эгерде кокус өлүп кетсе, осуят кылган болсо, керез айткан болсо, балдары не кылсын? Аны ошол атасынын осуятынын негизинде мустахикини зекетке бере турган адамдардын бардыгына баягы таркат бергенге аракет кылыш керек. Сүлүсүл малга чейин. Сүлүсүл малдан нарагына, нар жагына бардыгы ыраазы болсо, анда жайыз. Дагы бир маселе, ушул жерде керектүү маселе, зекетте карз маселеси бар. Кээ бир учурларда адамдар өзү байда болот, карызда болот. Ушундай учурлар болот. Өткөн сабакта да айтканбыз, бул жерде дагы керектүү маселе бар. Эгерде зекетти адам баласы карзы бар болсо, карзын бергенден кийин дагы нисап калса зекет берет. Мисалы бир адамдын 400 000 акчасы бар, 200 000 карзы бар. 200 000 бергенден кийин дагы 200 000 калат. Ал адам ошол 200 000-не зекет берет. Мен карздарым деп утуруп кетпейт. Чүнкү зекет бергенге ал милдеттүү. Кээ бир учурларда карз алыш керек болот бирөөлөрдөн. Кээ бир учурларда бирөөгө карз берген болот. Карз бергенден кийин аны кечип салат. Алган жок. Эгер карз алган адам муктаж болгон болсо, эми ошол карз берген акчасына зекет бербейт. Мисалы бирөөгө 100 000 сом акча берген карзга.
Ал muhtaç adam keçи берди, албаймын деп. Эми ошол 100 миңине бул акчасына зекет береби десе, бай адамга бербейт дейт. Тиги muhtaç болгон болсо keçи берилбейт. Экинчи сүрөтү бирөөгө карыз берген, карыз алган адам бай, muhtaç эмес. Анан keçip жиберди. Meyli sana keçip berdim деп. Эми зекет берет. Буну истихлак дейт. Халак, истихлак деген маселе бар, зекетте билип алыш керек. Халак деген өзүдөн өзү жоголуп кетсе, ага зекет бербейт. Мисалы, 1 жыл толгондон кийин же 1 жыл жетип туруп, жоголуп кетти, урдалып кетти, банкрот болуп калды, башка болуп калды. Зекет бербейт. Экинчи маселе, атайлап жоготуп берет. Зекеттен качып, мүлкүнү бирөөгө хиба кылып берет. Бирөөгө хадия кылат, бирөөгө берип салат, зекеттен качуу максатында, берүү максатында эмес. Анда шарият айтат, истихлак дейт, ал учурунда ал зекеттен кутулбайт. Анда не милдеттүү ал бергенге туура келет. Ошон үчүн бай адамдыкын keçи берген болсо, анда ал адам ошо берген акчасыга дагы зекет берип калат. Себеби буну шариятта истихлак деп айтат. Мындай түшүнүп алыш керек. Экинчи маселе, зекет бул жалпы байлыктан 40тан бири же 2,5% эле берилет. Биз өткөндө айтканбыз, алтын, күмүш, акча, товар, тижараттагы, бизнестеги товар. Мына ушул 4 нерсе негизинен бизнеске неме берилет, зекет берилет. Ушулардын баардыгынын өлчөмү эмне экен? 40тан бири. Мындайча айтканда 2,5%. 100 миң акчасы бар адам 1 жылда 2,5 миң сом эле зекет берет. 2,5 миң сомду биз кафеге кирип ичип коюп атабыз, жеп коюп атабыз, бир эле отурганда. Ана зекетке келгенде баарыбыз тырышып, бергенге кыйнала беребиз. Жок, болгону 100 миң акчаң болсо 1 жылда, ал дагы 1 жылда 2,5%. Аны дагы жакындарыңдан башла дейт. Өзүңдүн туугандарыңа бер, кошунаңа бер, айылдашыңа бер, жакын адамдарга бер дейт. Ошон үчүн зекеттен коркпош керек, чочулабаш керек. Ал эми шариятыбызда эч качан бардык малыңды берип кой дебейт. Берип кой дебейт. Уламалар хадистерден келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бүт малыңды берип, кедей болуп, элден суранып калган болбойт дейт. Бүгүн эле байдын баарын берип салдың, кайра колуң жазып элден сурап калдың. Нажайыз. Шарият буга уруксат бербейт. Зекет маселесинде 2,5% бер, андан сырткары нафиладан зекеттериңди бер, болду. Баарын бериш шарт эмес. Баарыны берсең өзүңө, үй бүлөңө кыйынчылык жатса анда болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр разыяллаху анхуну биз буларга окшогон болбойт. Алар башка инсандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир гана Абу Бакр разыяллаху анхуну кабыл кылган. Жамии мал, бардык малыны. Башканан кабыл кылган эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ар ким зекетин берсин, өзүнө мүмкүнчүлүгүнө жараша эмне кылсын, садака кыла берсин, бирок жалпы малдын баарын берип койгонго шарият жакшы эмес, макрух деп айтылат. Андан кийинки маселе, зекет берип атканда эки нерсеге көңүл буруш керек. Биринчиси ниет, экинчиси тамлик. Ниет дегени зекет берип аткан учурунда ушул менин зекетим деп айтыш керек. Эгерде айтпай калган болсо, ал зекет жүрбөйт. Бирөөгө берип койдуң акча, кийин анан зекет деп ниет кылып койдуң, зекет болбойт ал. Сен берип аткан учурунда зекет болуш керек. Зекет берип аткан адамга биринчи маселе ниет шарт. Сен ибадат бул. Намаз, башкалар ибадат бардыгы ниетке байланган. Ошондой эле зекет дагы ибадат, ниетке байланган. Ниетиң болсо болот, болбосо болбойт. Мунун бир сүрөтү берип атканда ниет кыласың. Экинчи сүрөтү тапкан байлыгыңды ажыратып бөлүп атасың. 100 миллион акчаң бар, ошонун 1 миллионду бөлдүң мисалы зекет берем деп. Ошону бөлгөндө эле зекетке ниет кылдың. Болот ушул. Эми берип аткан учурда ниетиң жок болсо деле боло берет. Экинчи сүрөтү, үчүнчү сүрөтү бардык малын берип салды. Анда ниеттин шарты жок. Ниеттин кереги жок, себеби бардык мал берип салды да, зекетке ниет кылышты кажети калган жок. Ошондуктан эң биринчи ниет шарт. Ниет болбосо зекет болбойт. Бул ибадат. Экинчи маселе тамлик. Тамлик дегени бирөөгө мүлк кылып бериш керек. Бирөөдүн мүлкүндө болуш керек ал. Эгерде мүлк болбосо, зекет ада болбойт. Мисалы, үйүңө конок кылып чакырдың элдерди. Аш көч кылып той кылып бердиң, жеп кетти. Зекет эмес ал. Зекет эмес ал. Тамлик болгон жок, мүлк кылып беришиң керек. Ошону колуна беришиң керек. Ал мүлк болгондон кийин ал кааласа жейт, кааласа киет, кааласа бирөөгө берет, кааласа сатып берет, өзү билет. Ошон үчүн ниет менен кошо экинчи нерсе тамлик дагы шарт.
Бирөөгө мүлк кылып бериш керек. Ал бирөө дегенибиз ошол масариф закат, закетке муктаж болгон адамдарга тамлик кылып бериш керек. Закет кимге берилет? Иннама садака лил фукара вал масакин. Куранда Алла айткан. Кедейлерге, мискиндерге, амилдерге, фисабилилла жүргөндөргө деген аяттар бар. Ушуларга гана закет берилет. Негизинен баягы закетке мыгдарга жетпеген, экинчи нисапка да жетпеген адамдарга закет берилет. Берип аткан учурда эмне кылыш керек? Ниет кылыш керек, жана тиги адамга тамлик кылып бериш керек. Тамлик деген колунда болуш керек, мүлк болуш керек. Эгер мүлк болбосо болбой калат. Тамакты берип жедирип койсоң, закет жүрбөйт. Закеттин акчасына көпүрө салып койсоң, закет болбойт. Ал бирөөдүн мүлкү эмес. Закеттин акчасына мешит салып койсоң, ал болбойт. Суу чыгарып койсоң, ал болбойт. Себеби мүлк эмес. Жалпы элге берилген нерсе ал. Аны закеттен башка акчалар менен жасаш керек. Закеттен сырткары башка жардам иштери менен кылыш керек. Ошон үчүн ар дайым мечитте, медреседе, каерде болбосун, фонд боло турган болсо, закет фонд өзүнчө болуш керек. Мечитте болгондо дагы, медреседе болгондо дагы эки фонд болуш керек. Бир фонд ал жалпы мечиттин зарылчылыгына, мечиттин сууна, светине, көмүрүнө, тазалыгына, муазиндин, имамдын айлыгына, башка маселе кылса болот. Ал өзүнчө болот, жардам катары мечитке. Экинчиси закет деп мечитке берилсе, ал башка болуш керек. Ал ошол келген закет малыны эми мечитке, мечиттин светине, сууна, көмүрүнө сарптаганга болбойт. Болбойт. Себеби немеде закетте тамлик деген маселе шарт, бирөөгө мүлк кылып бериш керек. Көпчүлүк ушуга маани бербейт. Бул чоң маселе. Буну туура түшүнүп алыш керек. Ошон үчүн ар бир мечитте 2-3 куту болуш керек өзүнчө. Жардамы өзүнчө, садака фитир өзүнчө дегендей закет өзүнчө болуш керек. Эгер бере турган болсо закет беришин, ал закетти ошол ким масрафы закат болсо, ошол масарифке сарпташ керек. Бул ахам маселе, керектүү маселе. Азыркы сабактагы айтыла турган маселелердин бүт баары жүзияттар ушул эки негизде болот. Ниет болбогон ниет маселе болот, же болбосо тамлик болбогон маселе болот. Ошон үчүн закеттин негизги нерсеси эки нерсени туура түшүнүш керек. Закетте албетте ниет болуш шарт, берип аткан учурунда. Экинчиси тамлик шарт. Бирөөгө мүлк кылып бериш керек. Ал бирөөдүн мүлкү болуш керек. Ошондо закет болот, болбосо закет болбойт. Буга түшүнүңөрбү? Демек, закет чоң ибадат, ошон үчүн закетке эхтият кылыш керек. Закетке муктаждарга бериш керек, муктаж эместерге бергенге болбойт. Ошон үчүн мечит, медресе, башка жерлерде закет фонддору болсо, аларды эхтият кылып, өзүнүн ордуна коротконго аракет кылыш керек. Жалпы эле кирешеге байтылмал кылып аралаштырып берген болбойт. Байтылмал деп баардыгын аралаштырганга уруксат берилбейт. Эми дагы бир маселе айтып атат. Бир адам ниетсиз эле бирөөгө байлыгын берип койду, закетин берди, малды берди. Бирөөгө малын берип койду дейт, бир маселени устаз айтып атат бул жерде. Бергенден кийин ниет кылып калды эми. Закет деп койсом болмок экен, ушул адам муктаж эле деп закет деп ниет кылып коеюн десе, эмне болот десе, уламалар айтат, эгер ошол берген акча, мүлк колунда турса, иштеткен жок аны, короткон жок, анда ниет кылса жарай берет. Акча бердиң 10 000 сом закет колунда турат. Аны короткон жок. Ниет кылып койсоң эми жарай берет. Коротуп салгандан кийин ниет кылсаң эми жарабайт. Иштетип салды, кийим алды, ун алды, эт алды, жеп койду. Эми жарабайт эми. Ошон үчүн берип атканда ниет шарт, бербей калып туруп колуга тийгенден кийин эстеп калып ниет кылса, баягы акчаны корото элек болсо, анда ниет кылса ниети жарайт. Аны иштетип салгандан кийин ниет кылса эми ниети жарабайт. Буга түшүнүңөрбү? Демек ниет берип атканда шарт. Ошондой эле башында айтканбыз, малды бөлүп атканда, мына закетим, ананы берем деп бөлүп атканда ниет кылган болсо, ошо ниет жарайт. Кийин берип атканда аны ниет кылыш шарт эмес. Закет берип аткан учурда берип аткан адам, закет берүүчү адам ыктыярлуу. Кааласа бир адамга берсе болот, кааласа көп адамга бөлүп берсе болот. Мисалы 100 000 закет берем десе, кааласа 100 000ди бирөө берсе да болот. Кааласа 10 000 кылып 5 адамга бөлүп берсе да болот. Ыктыяр. Албетте уламалар айтат, эң азы бир күндүк тамактан аз берген макрух дейт. Өтө эле майдала берип, берген акчаңа бир күнгө үй бүлөсүн бага албай турган деңгээлде болсо макрух дейт уламалар.
Өтө эле майдалаганда болбойт. Анан шартка жараша майдалагандан көрө бирөөгө көбүрөөк берейин, ушунун бир иши бүтүп калсын десе, бул деле жайыз. Бул деле жайыз. Уламалар көбүн айткан нисап. Ошо нисап мигдары жалык бергенди уламалар макрух деген. Кедей адамды берер замат бай кылып койгон макрух деген. Бирок жайыз. Жайыз, эгер зарылчылык болсо берсе, жайыз деген уламалар. Эң азы ошол бир күндүк дагы тамак жетпесе, үй бүлөсү менен ошончолук аз берген болсо, 50 сом, 100 сом берип койду мисалы. Анда ал макрух деген. Бөлүп берсе да жайыз, эмне кылса болот? Бир адамга берсе дагы жайыз. Бирок бир күндүк тамагыдан аз берип берсин дейт. Дагы бир маселе, зекетти айтыш шарт эмес. Ниет болсо болду. Себеби кээ бир учурларда зекетти айтсаң, алып аткан адам мындай өзүнү жаман сезип калат. Ыңгайсыз болот. Ал өзүнү жаман сезет. Ошон үчүн уламалар айткан, ниети болсо болду, берип аткан учурунда зекетти айтыш шарт эмес дейт. Буга бир мисал уламалар айтат. Бирөө карыз сурап келди. Сенден карыз сурап келди. 10 000 сом акча берип тур карызга деп. Карыз сурап аткан адам муктаж. Зарылчылыгы бар муктаж, кедей адам. Эми сен 10 000 карыз деп берип койдуң ага. Бирок ниетиң зекет. Зекет өтө берет. Ниетиң зекет өтө берет. Себеби зекетте бериш шарт эмес. Тиги адам масраф болсо, зекетке муктаж болсо болду. Сен ошону өзүң тарафыңдан ниет кылсаң болду. Ошон үчүн бирөө карыз деп сурап келген болсо, тиген муктаж болгон болсо, анда ниет кылсаң, ниетиң менен зекет болуп кете берет. Ошол эле сүрөт, карыз сурап келди, тиги адам бай адам келип карыз сурап атат. Эми ниет кылсаң өтпөйт. Зекет өтпөйт. Себеби тиги адам масрафы закат эмес. Зекетке алганга болбойт. Ошон үчүн экинчи сүрөтүндө зекет дурус болбойт. Ошондой эле бирөөгө сага белек деп берип койду, сага хадия деп берип койду, зекет жүрө берет. Зекет деп айтышлык шарт эмес, ниет кылуу шарт. Дагы бир маселе, бул да көп суралат, көп келүүчү маселе, бирөөгө карыз берген агында, кийин карызын ала албай жүрөт. Анан тиги адам карыз берейин десе, карыз бере албайт, муктаж, кедей. Анан карыз берген адам, бай адам, ушуну мен зекетке ниет кылып койсом болобу деген суроо көп келет. Зекетке ниет кылып койсом жарай береби деген маселе көп болот. Муну да түшүнүп алыш керек. Жарабайт. Мисалы 100 000 сом акча бергенсиң бирөөгө, карызга. Тиги адам муктаж болуп жүрөт, бере албай калды. Бергенге мүмкүнчүлүгү жок. Эми сен зекет бере аткан убагың келип калды. Тигиден өнбөй атат. Эми ошону мен зекетке ниет кылдым десең жүрбөйт. Себеби сен берип аткан учурда сен карызга бергенсиң. Сен зекетте берген жоксуң. Ниетиң зекет эмес, сен карызга бергенсиң. Ошон үчүн аны не кылганга болбойт. Карызга ошондо зекеттин ордуна өткөзүп койгон жарабайт, жараксыз. Албетте уламалар ушул жерде бир хейла жолун айтат. Бир жолу бар. Ал жолу зекетиңди алып барып берип тигиге. Мына мен зекетим, сен ал деп зекетин берсе, тиги кармал мүлкүн өткөзсө, эми зекетти алдың, сенин мүлкүң болду. Эми сен менин карызымды бер деп карызын алса болот. Ошондо бул адам карызынан кутулат, тиги адам зекетинен кутулат. Бул хейла жолуну уламалар айткан. Такыр айласын таппаса ушундай кылса болот. Барып айтат, мына зекетти ал, сен зекетке муктаж болуп атасың. Зекетим кабыл болсун дейсиң. Анан эми сенин акчаң бар, менин карызымды бер деп карызын өндүрүп алса болот. Тиги адам карыздан кутулат, бул адам зекетинен кутулат. Бул маселени уламалар ушинтип айткан. Эми зекетте ниябат деп коет. Бирөөнүн ордуна бирөө зекет берсе да боло берет. Бирөөдү орун басар кылса болот. Зекет ушундай ибадат. Бирөө бере албай атат, мен ордумдан берип кой зекет десе, бул жайыз. Түшүнүңөрбү? Намаз андай эмес, орозо андай эмес. Мен ордума орозо калма бер десе болбойт. Мен ордума намаз окуп бер десе болбойт. Бирок ибадаты малия зекетте болот. Орун басар жарай берет. Ошон үчүн бир адамга мен зекетин берип кой деп буйрган болсо, зекетин берип кой деп. Ал адам эми мамур, буйрулган адам кедейлерге ошо зекети берсе, ниет кылбаса дагы жарай берет. Себеби негизги адам ниет кылды да, берип кой деп айтты, болду. Эми тигинин ниет кылышлыгы шарт эмес. Ортомчу адамдын ниет кылышлыгы шарт эмес. Эгерде дагы бир сүрөтү ушул жерде сен зекетиң, мен зекетимди берип кой, мен сага кийин берем десе, бул да жайыз.
Мысалы бирөө айтты, bir кой беришим керек, сен койуңдан берип тур, мен сага берем десе, бул да жайыз. Тиги адам, ортомчу адам кой зекет берет, музаккин тарафынан. Кийин музакки, зекет берүүчү адам буга не кылат? Зекетини кайтарып берет. Бул сүрөтү дагы жайыз. Эми bir адамга мына зекетти берип кой деп берсе, ал адамга ошол зекетти муктаждардын баарына берсе болот, өзүнөн башка. Мисалы бирөө өкүл кылды, сен менин өкүлүмсүн, аны муктаждарга жеткиз десе, баласына, атасына, аялына, кызына, жакын туугандарына, кошунасына бүт баарына берсе болот. Өзүнө гана бербейт. Өзүнө бербейт. Экинчи сүрөтү хайсу ши'та деген маселе болот. Өзүңүз билиңиз, муктаждардын баарына бере бериң десе, анда өзү муктаж болсо, өзүгө да алса болот. Түшүндүңүзбү? Эгер берип кой деген учурунда мутлак айткан болсо, анда өзүнөн башкаларга берет. Эгерде каалагандай бериңиз десе, анда эмне кылса болот? Өзү муктаж болсо, өзү дагы алса болот. Өзүгө, туугандарына, башкаларга дагы берсе, зекет жарай берет. Андан кийинки маселе бул эми зекетти бериштин маселеси болду. Биз ошон үчүн айттык, зекет берип аткан учурда ниет кылыш шарт, жана не шарт? Тамлик шарт дегенбиз. Ошон үчүн тамлик болбосо болбойт. Мешит курганга, медресе курганга, жалпы элдерге пап, докторкана башка жол, суу чыгарганга болбойт. Зекеттин акчасы менен, себеби тамлик жок дегендик. Эми андан кийинки маселе кимдерге зекет берсе болот деген маселе. Кимдерге зекет берсе болот деген маселе турат. Бул дагы керектүү маселе. Байларга болбойт. Байлар дегенде айтканбыз, нисапка ээ болгон, нисап нами деп. Экинчиси нисап гайри нами. Гайри нами болгон байга дагы зекет берген болбойт. Мисалы бир адамдын алтын менен күмүш нисабы жетет. Азыр граммдарга алганга болбойт. Экинчи адамдын баягы немеси жок. Нисабы жок. Эми нисапка байланыштуу малы мүлкү жок. Бирок анын мүлктөрү бар. Хажаты аслиден сырткары байлыктары бар. Аларды акчасыны эме кылсаң, өлчөсөң нисапка жетет. Буну гайри нами дейт. Бул адамга дагы зекет алганга болбойт. Зекет алганга болбойт. Бирок ал адамга эмне кылса болот? Курбандык кылганга важип болот. Түшүнүктүбү? Мисалы бир адамдын үйүндө килемдери турат. Колдонбойт, асып койгон турат. Кымбат баалуу кийимдер. Кымбат баалуу кийимдери бар, кийбейт. Кымбат баалуу буюмдары бар, бир жолу эки жолу колдонот. Анын баасын эсептесең, ошол эмеге жетет. Алтындын же күмүштүн баасына жетет. Ал адам бай ал дагы. Ага дагы зекет бергенге болбосо дагы зекет алганга болбойт. Зекет бербейт мейли, бирок зекет алганга болбойт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн байлыгы эсептелет. Ал үйдөгү турган буюмдары, башкалары. Анан хажат ласия дегени күнүмдүк турмушта колдонгон нерсе. Кээ бир нерселер бир жылда бир жолу, эки жолу колдонот. Булар хажат аслияга кирбейт. Мисалы бир адамдын чоң казаны бар. Чоң казан, тай казан. Аны бир жылда бир колдонот болсо, той кылганда, калган убакта турат. Мисал катары айтып атабыз. Баасы кымбат, 50 миң, 60 миң мисалы, 100 миң. Зекеттин микдарга жетсе, ал адамга зекет алганга болбойт. Зекет бербейт, бирок зекет алганга болбойт. Түшүнүктүбү? Биринчиси байларга берген болбойт, экинчиси эмне болуш керек? Керээ болуш керек. Үйдөгү буюм теримдери хажат ласиядан сырткары, анын наркы дагы ошол немеге жетсе нисапка, ага да зекет алганга болбойт. Үчүнчүсү мусафирга бергенге болот. Сапарда калды, жанында акчасы жок, жолоочу, буга дагы шариятта уруксат берет зекет бергенге. Жана зекет берген зимми деп коет, мусулман мамлекетте жашаган кафирлар, ага бергенге болбойт. Аларга зекеттен башка малдары берсе болот, бирок зекет бергенге болбойт. Себеби зекет ибадат, мусулманга гана берилет. Мисалы бизде да жашайт, Кыргызстанда мусулман эмес адамдар бар, коомдор бар. Аларга зекет бергенге болбойт, себеби зекетти мусулманга бериш шарт. Бул ибадат. Аларга зекеттен башка дегени нафли садака кылса болот. Зекет, ушур, садака фитр, назыр, кафарат. Буларды важип зекет деп айтылат. Булар важип булар. Буларды мусулманга гана берилет. Билип алгыла. Зекет, ушур, садака фитр, назыр, кафарат. Түшүнүңөрбү? Буларды кимге берилет? Бир гана мусулманга берилет.
Мына ушул бешөөдөн башкасы нафила деп айтылат. Нафила. Ошо нафилаларды кафирларга дагы, зиммилерге дагы, башкаларга да берсе боло берет. Ал эми зекетиңди, үшүрүңдү, курбандыкты, баягы фитирди, садака фитирди аны мусулманга бериш шарт. Жана зекетти бергенде адам өзүнүн усул жана фурусуна бере албайт. Усул дегени асылы. Атасына, чоң атасына, атасына, бабасына вайын ала. Апасына, чоң энесине, чоң энесинин энесине вайын ала. Түшүнүктүбү? Ошондой эле усул, фуру, чоң эне, чоң ата баары кирип кетет, ушуларга берген болбойт. Экинчи тараф усул дейт, фуру дейт. Баласына, баласынын баласына, небересине, чебересине, кыбырасына бере албайт. Себеби буларды зекетсиз деле жардам берип карашлык милдеттик түзмө-түз. Аларды бир жылда бир берип карай турган инсан эмес. Алардын садакасы, алардын немеси, нафакасы сага важип. Күнүн карашың керек сен аларды. Ошон үчүн аларга зекет берилбейт. Аларга зекет усул вал фуру деп коет. Адам өзүнүн атасына, чоң атасына, бабасына илахирихи бере албайт. Өзүнүн баласына, небересине, чебересине, кызына, кызынын кызына илахири кандай болсун бере албайт. Андан башка туугандарына бере алат. Зекет берем десе бир тууганына бере алат. Өзүнүн бир тууганына. Атасынын бир тууганына бере алат. Апасынын бир туугандарына бере алат. Чоң атасынын бир туугандарына бере алат. Чоң энесинин бир туугандарына бере алат. Буларга бере берет. Буларга бергенге болот. Демек, зекет бир гана усул фуруга бере албайт, калгандарына бере берет. Мисалы бир адам бай, бир тууганы кедей, муктаж болсо бере алат зекет. Бир тууганы бере алат. Атасынын бир тууганы муктаж берсе болот. Апасынын бир тууганы муктаж берсе болот. Өзүнүн баласына, небересине, чебересине, атасына, бабасына илахирихи буларга гана бере албайт. Ошондой эле бай адам болсо, анын кичинекей баласына да бере албайт. Байдын кичинекей баласына бере албайт. Эгер байдын чоң баласы болсо, чоң баласы кедей болсо, ага берсе жайыз. Ага берсе жайыз. Кичинекей баланын нафакасы атанын мойнунда. Ошон үчүн ал байдын баласы бергенге болбойт. Чоңойгондон кийин ал бөлүнүп чыкты, болду ал балага жеткенден кийин. Ал кедей болсо, ал өзүнчө болот. Ошон үчүн атасы бай болсо деле ага берсе боло берет, жайыз. Ошондой эле жаш баланын атасы кедей болуп, апасы бай болсо, ага берсе да жайыз. Кээде апасы бай болот, атасы кедей болуп калышы мүмкүн. Анда жаш балага берсе боло берет. Дагы бир маселе, Бани Хашим дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын урпактарына дагы зекет бергенге болбойт. Пайгамбарыбыз урпактарга, саидтерге бергенге болбойт. Алар Хазрат Али, Аббас, Жафар, Акил, Харис разияллаху анхум ажмаин ушулардын үй бүлөсү. Бани Хашимде пайгамбарыбыздын урпагына айтылат, ушу Бани Хашимдерге зекет бергенге болбойт. Себеби зекет малдын кири. Пайгамбар алейхиссаламдын урпагы булар таза заттар, ак сөбөктөр. Буларга малдын кирини бергенге болбойт. Булар эң адамзатынын эң аслы, эң нарктуу инсандар. Буларга зекет бергенге болбойт. Албетте буларга зекеттен башка хадия менен жардам кылынат. Зекеттен башка эгер муктаж болуп калса, хадия аркылуу жардам берилет. Же садака нафила аркылуу жардам берилет. Бирок аларга зекет бергенге болбойт, себеби алар ак сөбөктөр, таза инсандар, бул малдын кирини аларга бергенге болбойт. Дагы бир маселе, ризаат маселеси бар. Ризаат дегени сүт эмген. Кээде жаш бала жаш кезинде 2 жашка чейин бирөөдөн сүт эмет. Буну ризаат деп айтылат. Шариатта ризаат менен дагы насап сабыт болот. Мисалы, энесинен сүт чыкпай калды, энеси ооруп калды, же өтүп кетти дүйнөдөн, башкадан багып алып эмизет. Бул эмизген энеси болуп калат. Эми эмизген энеси кедей болуп калса, ушуга зекет берсе болобу деген маселе турат шариатта. Болот берсе. Өзүнүн төлөгөн энесине бере албайт. Бирок кимге? Эгерде эмизип калган болсо энеси, ага ал энесиге, же эмизилген баласы болсо, ал балага зекет берсе жайыз. Дагы бир маселе, бир аялдын турмушка чыкканда махыр алган экен, махырдын өлчөмү нисапка жетет экен. Бирок махырда айткан бере элек, кожоюну, жолдошу бере элек. Эми ушул аялга зекет берсе болобу деген маселе турат. Себеби алгандан кийин нисапка ээ болот, бай болуп калат. Алганга чейин эгер бербей жүргөн болсо, уламалар берсе жайыз дейт. Бере элек ери бербей жүрөт. Бериш керек, ал милдети, карыз.
бербеген болсо, башка адам ошонун аялына зекет беремиз деп алса болот. Ал эми нисапка жеткен махарды алып алган болсо, анда эми ал бай болот дагы, ага зекет алганга болбой калат. Зекетте негизинен өзүнүн жакын туугандарына берген афзел. Өзүнүн жакын туугандарына берген афзел. Себеби жакын адамына берсе 2 сооп алат. Садаканын фитрини, зекеттин сообуну жана силай рахимдин сообун алат. Тууганчылыктын сообун алат. Ошон үчүн шариятта афзел не өзүнүн жакын туугандарына. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сахабалар келип, "Я Расулаллах, ушуну Алла жолунда берейин" дегенде, бүт барды хадисти карасаңар топтомдор бардыгыны акарибик өзүнүн туугандарыңа бер деген. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн афзел өзүңдүн туугандарыңа беришиң керек. Өзүңдүн жакын туугандарың жакын болуп кете берет, кошунда жакын туугандарга. Эгер жакын туугандарың бүт бардыгы бай болсо, эми сен алысыраак туугандарың. Андан алысыраак, анан кийин каалаганга берсе болот. Бирок уламалар айтат, бүгүнкү доорда, башка учурларда эң жакшысы жакын туугандары башка шаарда болсо ага да которуп берсин дейт. Бишкекте турасың, Ошто, Баткенде, Таласта, Нарында, Көлдө туугандарың бар, алар муктаж, ошолорго бер. Бирок деле бирөөгө бере бербесең, ошолорго берген жакшы. Туугандардан кийин эң жакшысы уламалар айтат, ахли илим, талабаларга, студенттерге берген жакшы нерсе дейт. Талабаларга берген, муктаж талабаларга берген, бул да сооп иш. Эң жакшы нерсе. Себеби сен зекет берсең, ал ошо менен не кылат? 1 жыл окуйт мисалы. 1 жылдык тамак ашын көтөрүп бердиң. Ал 1 жыл окуйт, китеп алат, башка кылат, кийим алат. Сен не кыласың? Зекетиң да болот. Ошол учурда тиги эмне жакшылык кылган болсо, ал жакшылыкка дагы сенин тиешең бар, салымың бар. Анда сообун аласың. Ошон үчүн эң жакшы афзели акарибик туугандарга бериш керек. Андан кийин эмнелерге экен? Талабаларга, дин жолунда жүргөн талабаларга, студенттерге берсе, уламалар бул дагы жакшыраак болот дейт. Мына ушун менен зекет кимге берилет, берилбей турган маселелерди кыскача айттык. Демек, зекет ибадат, муну тактык менен бериш керек жана өлчөп чыгарып бериш керек. Болжол менен эмес, туугандар. Бул ибадат. Аз болсо, көп болсо ачтан зыяны жок, жетпей калбаш керек. Мисалы бир адам 100 000 зекет бериш керек. Ал болжол менен эле берип койду 90 000. Ушул жетет дегендей. 10 000 калып кеткен болсо, ал мойнунда карыз болуп калат. Ошон үчүн кадимкидей эсептеп чыгып, тыйыныга чейин эсептеп, шашпастан анан зекетти бөлүп, анан чыгарыш керек. Анан жазып туруш керек. Зекет бергенде бир сумманы бир бериш шарт эмес. Бөлүп берсе да боло берет. Bir ayda verdin, kийинки ayda verdin, kийинки ayda verdin, bölüp berip. Бирок жазылып туруш керек. Sen bir канча зекет бердиң, канча зекет мойнунда калды. Ошонун баардыгын так чыгарыш шарт. Себеби бул ибадат, буга көңүл буруш керек.